Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кесиптештер. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын, эжелер, карындаштар. Бүгүнкү кутман кечиңиздер менен ошентип бир жума бат эле өтүп кетти. Дагы кийинки жуманын дүйшөмбү күнү башталды, иш күн башталды. Алдыда дагы 6 күн, 7 күн бар иштей турган. Анан бирок биз ушул жуманын бүгүнкү күнүн ушул бүгүнкү окутуубузда биз сиздер менен Акылбек Орозматовдун интернет басылмалардын өнүктүрүүнүн сырлары деген темадагы окутууга убактыбызды бөлмөкчүбүз. Андыктан биздер менен чогуу болуңуздар. Азыр мына 13 киши катышты. Бүгүнкү күнү биз ошо интернет басылманы кантип өнүктүрсөк болот, анын жолдорун кантип тапсак болот, эмнелерге басым жасаш керек, азыркы учурдагы мультимедиалык аспаптарды пайдаланууда, ошондой эле деги эле ошол сайтты түздөп негиздегенден кийин канча киши иштеш керек, алар кайсы нерселерге көңүл буруш керек деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Буга мен жаңы эле айтып өткөндөй сиздерге болгон өзүнүн тажрыйбасын, салымдарын кошуу үчүн Акылбек Орозматов кошулмакчы. Акылбек биз менен чогуу азыр буякта байланышта. Акылбекти айта турган болсок, буга чейин дагы бир топ сайттарды ийгиликтүү жолго салып, андан ары дагы керектүү тийиштүү адамдарын өткөрүп берип, андан ары дагы өзүнүн сайттарын жолго салып, аларды иштетип, анан бүгүнкү күндө ошонун жүзүрүн көрүп турган чагы. Акылбек буга чейин биз мурдагы жылдары 2019-жылдары Кыргызстанда биринчи жолу кыргыз тилдүү журналисттер арасында ийгиликке кадам деген медиа форум өткөргөндө ошол жакта дагы ушул теманын үстүндө кененирээк токтолуп, ошого дагы айтып берди эле. Анда көп убакытты албайын. Катышуучулар да чогуу атат, мына 21 киши болду. Анда сөз кезеги Акыл сенде. Рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Барыңыздарды көрүп турганыма, угуп турганыма кубанычтамын. Мен жана айтып өттүм, угубай калды окшойт, дагы бир нерсе кайталап өтөйүн. Ошол бизде акыркы 2 жылда онлайн басылма менен иштөө тажрыйбасы болду. Биздин жеке оюбуз боюнча албетте бул ийгиликтүү болду деп эсептейбиз. Бир эмес 2 сайтты маалымат агенттигин иштетип, аны ийгиликтүү ошол Кыргызстандагы медиа айдын катарына киргизе алдык. Мен бүгүнкү ушул 1 сааттык баарлашууда сиздерге бир алтын эреже айтып бербейм. Же болбосо ушул мен айткан кеңештерди туура колдонсоңуздар, ушул сиздердин онлайн басылмаңыздардын беделин көтөрүүгө, аудиториясын кеңейтүүгө жардам бере алат деп айта алам. Анан мен башында айтып кетем, бир эркин баарлашуу, әңгемелешүү стилинде өтсө жакшы болот. Эгер кайсы бир учурда түшүнбөчүлүктөр жаралган болсо, дароо гана сурасаңыздар дагы болот. Ошо Марсбекке буга уруксат берет. Беребиз. Баштайлы анда. Презентация Марсбекке кое берсеңиз. Көрүнүп атабы? Көрүнүп атат, жакшы. Анда баштайлы. Бүгүнкү ушул 1 сааттык баарлашуубуздун темасы ушул интернет басылмаларын өнүктүрүү сырлары деп атап койдум. Мен ар ким башкача да атаса болот. Кириш сөз иретинде мен эмнеге токтолгум келет? Азыр дүйнөнү же бир кайсы бир өлкөнү албайлы, азыр ушул медиа системанын, ошо өлкөнүн медиа системанын өзөгүн эгер мурда салттуу басылмалар түзгөн болсо, азыр онлайн басылмалар түзүп калды, же болбосо маалыматтык сайттар дейбиз да, негизги системасын. Алар ушул маалымат агымында негизги жаңылыктарды күн сайын белгилеп, мындайча айтканда, күндүн тартибин аныкташат. Биз күнүмдүк турмушта керектелүүчү маалыматтар кайсы маанилүү, кайсы маанисиз, кайсы маалымат жазсак болот, кайсы маалымат окусак болот деген сыңары биздин күнүмдүк жадыбалыбызды, күн тартибин аныктап турушат. Бул медиалар эми азыр көрүп атасыздар, аудитория кеңейип жатат. Аудиториянын аянтчылары кеңейип жатат. Бул социалдык тармактар десек да болот. Мына ошол чакырыктарга бул онлайн басылмалар
биринчиден бул реакция жасап, бат ыңгайлашып, алардын шарттарына көнүп жатат. Ошону менен бирге дагы бул медиа айдыңына жаңы өзгөрүүлөрдү дагы киргизип жатат десек болот. Эми бирке кандай көйгөй бар азыркы учурда онлайн басылмалар үчүн? Азыр онлайн басылмалардын биринчилерден бул эң чоң көйгөйү же болбосо конкуренциясы бул социалдык тармакта же болбосо жаңы маалымат таратуу булактары болуп калды десек болот. Кийинки экинчи слайдка өткөзүп койсоңуз, Басып эке. Вот кийинкисине дагы. Жалпы жалпы мына ушул учурда азыр биз контентте мурда онлайн басылмалар негизги чыгаруучу болгон болсок, азыр ушул биздин эле чыгарган контентти копи паст менен алектенгендер, пабликтер дейбизби, YouTube каналдар дейбиз Кыргызстандын шартында, же болбосо маалымат таратуучу башка каражаттарда пайда болду дагы. Бул онлайн басылмалар менен ушул бизнес кылабыз же контент сатып турмуш тиричиликти өткөзөбүз деген басылмалардын баягы басылмаларга кедергисин тийгизип жатат десек болот да. Мындан сырткары азыр бир чоң көйгөй, эгер масштабдуу ала турган болсок, 80-чи жылдары ушул дүйнө жүзү боюнча 300 миллиондой автор болгон экен 80-чи жылдары. Ал эми азыр болсо колунда телефону, смартфону бар ар бир экинчи жаран дүйнөдө өзүнчө бир автор. Бул деген сөз онлайн басылмалардын түздөн түз конкуренти контент жаратуучу инсандар. Биздин алдыбызда мына ушундай чоң чакырыктар турат да. Эгер мурда биз жөн гана контентти жасап, даярдап, аны элге тартуулоо менен гана алек болгон болсок, азыр биз ошол эл менен коммуникацияны, эл менен ошол аудитория менен мындай тартуу, вовлечение деп коет го, ошону менен да алектенишибиз керек болуп турат. Мен биринчи мына слайдта дагы бир маалымат сайт деп суроо белгисин коюп койдум. Ушул учурда мен азыр кесиптештерден сурагым келип жатат. Балким айрымдары ушул онлайн басылманы ачуу ниети болушу мүмкүн келечекте. Ушундай атааңдаштык күч болуп турган мезгилде дагы бир маалымат сайттын кереги барбы деген силерге суроо бергим келип турат да. Же болбосо мындай, эгер ушул сиздин маалымат сайтыңыз азыр медиа чөйрөсүндө жок болсо, окурман эмнени жоготот? Же болбосо сиздин сайтыңыз башка маалыматтык сайттардан эмнеси менен айырмаланат? Эгер каалоочулар болсо, пикир кошсоңуздар болот ушул жердечи. Урматтуу катышуучулар, суроо берди Акылбек, эгер мүмкүн болсо жооп берсеңиздер болот, жазып деле жооп берсеңер болот, же болбосо ооз эки түрүндө деле катышып чыгып сүйлөсөңүздөр болот. Кийинки слайдты жылдырайынбы? Ой пикир билдире тургандар барбы? Ушул эле кийинкиси? Ошол. Ой пикир билдирүүчүлөр болсо айтыңыздар, жок болсо мен уланта берейин. Албетте бул учурда ушул дагы бир маалымат сайттын кереги барбы деген учурда сөзсүз түрдө бир алдына чоң максатты койгон, мен ушул ачышым керек, мен ушул онлайн медианы медиа айдыңга киргизишим керек деген ушул максат күч ана адамдар болсо керек деп ойлойм. Ушул учурда эмне керек болот? Дагы бир маалыматтык сайт деп атпайбызбы? Эмнеси керек, эмнеси менен айырмаланабыз депчи. Мисалы үчүн биз калыбыз менен жебени ачып турган мезгилде ошол учурда билсеңиздер керек, жаңы пайда болуп жаткан сайттар көбүнчө жанагындай жашыл желтая пресса деп коебуз го биз, ошол жашыл пресса менен алектенген, же болбосо отурумдук, кыска мөөнөткө иштеп, же болбосо кайсы бир жанагындай бейтараптуулукту сактабастан, кайсы бир адамды же кайсы бир топту жамандаган, ушундай максатта колдонулган сайттар аябай көп болот. Биз ошол учурда бир өзүбүздүн бейтараптуулугубуз менен, оперативдүүлүк, ыкчамдык менен, түрдүү форматтагы контентти жаратуу менен ошо элдин купулуна толо алдык, элдин ишеничине кире алдык дейм да. Биздин өзгөчөлүк мына ошол учурда ушул жагдайлар болду. Биз ошол социалдык тармактардагы аудиториянын ошол тилин таба алдык. Алар менен жөнөкөй тилде баарлашканга жетише алдык. Менин оюмча биздин фишка, биздин өзгөчөлүк башка ошол учурдагы медиалардан
мына ушунда болду. Азыр мына слайдта көрүп турасыздар, бул сол капталда бул финансылык, экономикалык багытындагы медиалар, аны эми оң тараптагы бул азыр биздин Кыргызстандагы медианын лөктөрү, билесиздер, бул ар бир жаңылык менен гана чектелбестен булардын ар биринин өзүнүн багыты бар, Жана азаттык дей турган болсок, бул демократияны, BBC бул көбүнчөлүк агартуулук тарапка басым жасаган, клуб адам укуктары, гендер ушул сыяктуу темаларды өзгөчөлөнгөн өзүнчө бир фишкасы бар медиа. Сиздин дагы эгер сиз азыр бир онлайн медианы ачууну пландап жаткан болсоңуз, ушул сыяктуу бир өзгөчөлүгүңүз болуш керек. Бул үчүн аудиторияны анализдеген ушул жерде турат. Сиз азыркы учурдагы медиа айдыңды бир сыра анализдеп чыгышыңыз керек. Кайсыл топтогу окурмандарга маалымат жетпей жатат, кайсыл топтун окурмандары биз камтый албай турабыз, болсо кайсыл жерде боштондук бар, кайсыл багыт боюнча боштондук бар. Ушул сыяктуу анализди биз жүргүзүшүбүз керек. Мисалы үчүн, азыр аудитория өзгөрдү деп жатпайбызбы? Аудитория өзгөргөнү жанагындай клиповое мышление деп коет. Биз мышка менен басабыз, же болбосо телефондо, смартфондо кол менен басабыз го, ошондой бир өзүнчө бир чоң муун пайда болду да. Булар биз сунуштаган ушу социалдык тармактар аркылуу сунуштаган шилтемени басып кирип, толук көрбөй коюшу мүмкүн, же болбосо ошол учурда бир башка алаксызда турган гаджеттеринде башка билдирүүлөр келип калышы мүмкүн. Ушундай бир муун пайда болду да. Бул албетте биздин онлайн басылманын ишине кедергисин тийгизип жатат. Эмне кылыш керек? Биз ушул учурда басылманын багытын тандаш үчүн аудиторияны терең анализдеп, эмне кайсыл жерде боштондук бар, кайсыл багытта иштесек болот деген суроолорго жооп беришибиз керек. Мисалы үчүн, миллениалдар деген бир топ бар. Бул ушул жана Y муун деп коюп атпайбызбы? 21-чи кылымдагы Z муун, ага чейинки муун, бул 85-чи жылдан баштап 2004-жылга чейинки төрөлгөн ушул муунду миллениалдар деп коюшат. Бул Y мууну. Булар мисалы үчүн жөн гана ушул маалыматты жазып берип койсоң, аны менен мен ушул окуп ал деп койсоң, аны менен сайтка адам өтүп десең жаңылышат. Же болбосо булар ушул бир дикторду коюп жаңылык көр деген болсоң, алар дикторду ошол жаңылыкты аягына чейин көрбөйт. Ушундай бир муун өсүп келип жатат. Демек биз ошого ылайыктуу өзгөрүшүбүз керек, ошолордун талаптарын кабыл алышыбыз керек. Азыр контент аябай көп. Контенттин айырмачылыктары көп. Ушул учурда эгер сиздин медиа, түзүп жаткан медиа маалыматтык хаосту иргеп, керектүүсүн тандап, аны эң маанилүүсү жакшынакай упаковкалап бере алса, бул ийгиликтүү стратегиялардын бири болуп бере алат деп ойлойм. Ушул учурда сиздерге бир сунуш иретинде айтып кетким келет. Кандай боштондук бар? Бул жеке менин оюм боюнча, биз жебеде жүргөндө да бир-эки контент ушул боюнча жасаганга аракет кылдык. Бул түшүндүрмө журналистика. Биз айтып атпайбызбы азыр Y мууну өсүп келип жатат. Булар аябай жалкоо. Ушул текст окуштан зеригет, же болбосо көлөмдүүрөөк материал, макала болсо аны окуштан зеригишет. Мына ушундай үчүн биз түшүндүрмө журналистиканы Кыргызстанда азыр ишке ашырса болот деп ойлойм да. Бул жөнөкөй эле журналистиканын структурасынан, жаңылыктын структурасынан, анын баягы негизги талаптарынан арылып, бир аз жалпак тилге, ошол жөнөкөй колдонуучунун тилине түшүп, жалпак тил менен түшүндүрүп бере турган чакан видео сыяктуу, же болбосо текст сыяктуу, чакан. Мына ушундай түшүндүрмө журналистиканы кылса болот деп эсептейм. Ушул боштондук бар деп ойлойм. Андан кийинки аналитикалык жанр. Биз азыр окурмандары ушу масштабтуу Кыргызстандын деңгээлинде бир олуттуу чоң гана материалда, иликтөө материалдарга көңүл бурабыз да, андан майда материалдарга, аймактарда болуп жаткан майда иликтөөчү материалдарга көп көңүл бурбайбыз. Менин оюмча, ушунда атайын бир онлайн басылма түзсө болот деп эсептейм. Ал сайтта ушул бир гана республикалык деңгээлде эмес, ошол шаардык деңгээлде, облустук деңгээлде, райондук деңгээлде болуп жаткан иликтөө материалдар, жат көрүнүштөр, кубулуштарды иликтей турган контенттин топтомосу ушул бир сайтта болсо деп ойлойм да, жеке оюм боюнча. Эми
жыйынтыктап айта турган болсок, ушу биринчи бөлүк боюнча кийинки слайд өткөзө бериңиз, Насбек эке. Ушул биз аудиторияны анализдедик, башкалардан эмнебиз менен өзгөчөлөнүшүбүз керек, аны дагы биз таразаладык. Андан кийин демек биз сайттын түзүү этабына келебиз. Демек биз максаттарды койдук, кайсы максатта жетишибиз керек, кайсы багытта биздин сайт болот, ошону аныктап алдык. Андан кийин сайтты түзүү, визуалдуу көрүнүшүнү жасашыбыз керек. Кийинки слайд. Мына ушул учурда мен 3 моментке токтолгум келет. Балким андан көбүрөөк болушу мүмкүн. Мен маанилүү деп эсептеген 3 учурга токтолгум келет. Биринчиден бул ыңгайлуу дизайн. Ыңгайлуу дизайн сайт түзүү этабында биз сайт түзүп атсак, ошол веб админдерден же болбосо атайын компаниялардан сиздерге түрдүү сунуштар түшөт, сайттын көрүнүшү сунуштаган. Сиз албетте ушул биринчи бетте толгон токой блоктор бар, көп сүрөттөрдү чыгарып берген ушундай сайттарды тандайбыз. Бирок мен бул туура эмес деп эсептейм. Анткени сайттын биринчи бетинде канчалык көп сүрөт, канчалык көп материал болгон болсо, бул окурманды адаштырат, чалгытат, чаржайыт болуп кетет. Ошону менен бирге, эгер мындай байкасаңыздар, айрым сайттардын биринчи бетинде мындай айланып турган сүрөттөр болот, 4-5 сүрөт утура айланып турат. Бул техникалык жактан алып бара турган болсок, бул сайттын иштөөсүн же болбосо ачылуусун басамдатат. Биздин жеке тажрыйбада мына ушундай учур болду. Социалдык тармактан биздин сайтка кирип жаткан окурмандар ушундай арызданышты, аябай кеч ачылат депчи. Биз албетте тийиштүү ошо сайттын разработчиктерине айтып, ал маселени оңдоттук. Ошондуктан, мисалы үчүн азыр мен Кыргызстанда клуб сайтын айта алам, идеалдуу деп. Кирсеңиздер, ашыкча эч кандай блоктору жок, түшүнүктүү кыска нуска бир колонкадан турган сайт. Же болбосо орустардын Медуза деген сайты бар. Ошондой сайттар болуш керек. Бул дизайн өтө эле мындай жөнөкөйдүү болуш керек. Ашыкча жанагындай аларды кыла турган каражаттарды керек эмес. Андан кийинки слайд, бул техникалык маани берүүчү жагдай, бул адаптивдүү сайт. Адаптивдүү сайт дегенде биз сайтты жаралуу стадиясында, жасоо стадиясында, компьютердик версияда жасайбыз сайтты. Веб админ бизге компьютер көрүнүшүнө жасап берет. Бул дагы биздин ушул негизи жеке баштан өттү, тажрыйбадан өттү. Ал сайтыбыз эгер компьютер версиясына жасалган болсо, сөзсүз түрдө башка девайстарда да бирдей көрүнүшкө ээ болуш керек. Бул ноутбуктан, компьютерден, планшеттен жана смартфондон. Эмне үчүн андай? Себеби биз компьютерда версиясы менен сайтты түзгөнүбүз менен азыр сайттардын колдонуучулардын 80-90% бул жабдык телефондордон келет. Уюлдук телефондордон келет. Ал эми сиз ошол сайтта окурманга сунуштаган контент сайтта башкача көрүнүшү мүмкүн. Ал эми телефонго киргенде такыр башкача көрүнүп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн биздин тажрыйбада көбүнчө бул активдүү материалдарды колдонуп жатканда ушундай учурлар болуп жатты. Мисалы үчүн тест түзсөк, тест кадимгидей, анын суроолордун жооптору кээде чыкпай калып атты. Мисалы үчүн сүрөттөрдө жана башка ошол инструменттерде толук көрүнбөй калып жатты. Мисалы үчүн дейли, сиз көбүнчө сайттын башкы бетинде баннер болот, дайыма эле. Биз ошол баннерди эң кымбат суммага сатабыз бир айына. Балким реклама берүүчү сиздин сайтыңызда компьютердик версиясында ал баннер турушу мүмкүн, бирок телефондук версияга киргенде көрүнбөй калышы мүмкүн. Бул учурда сиз клиенттен куруп калдыңыз деген сөз да. Ошондуктан сайтты түзүп жатканда сайттын баардык көрүнүшү телефондо, смартфондо, компьютерда, ноутбукта бирдей болушун камсыздашыңыз керек. Кийинки слайд. SEO деп коебуз. Бул SEO көбүнчө техниктик. Урматтуу кесиптештер, эгер түшүнбөгөн жагдайлар болсо, дароо суроо берсеңиздер болот. SEO деген бул баягы орусча айтканда поисковая оптимизация деп коет. Бул ушул Google, Яндекс сыяктуу издөө сайттарында запросторду сиздин сайтыңыз болушунча жогору турушуна багытталган бир иш-чаралардын комплекси. Албетте муну
сиз журналисттер жасабайт, буну атайын веб администраторлор жасайт. Мисалы кайсы бир теманы сиз Google'дан запрос жазып берсеңиз, мисалы Кыргызстан жаңылыктары деп жазсаңыз, сиздин сайтыңыз болушунча ошол көрөрманга биринчилерден бул чыгышына түрткү берүүчү, жардам берүүчү ушул SEO болуп эсептелет. Ушул учурда мен азыр бардык эле бул жерде кесиптештерибиздин сайты болсо керек, иштеген медиасында. Бир запросту Google'га жазып көрбөйлү Марсбек эке. Кимиси кимдин сайты кандай чыгат экен. Ушу SEO ошон үчүн маанилүү да. Мисалы үчүн Ташиев Баткенге барды акыркы жаңылыктардан. Ушул кимдин сайты, кайсы сайт биринчилерден болуп чыгат экен. Мен өзүм дагы бул жерден запрос берип көрөйүн. Google'дан запрос берип көрсөңүздөр, бул SEO'нун милдети ушул. Жана издөө сайттарында сиздин сайтыңыз болушунча жаңылыгыңыз жогору турушун камсыздайт. Мен Ташиев Баткенге барды деп жазсам, Акыл эмне деп азыр көрүнүп атабы могу Google'дун немеси? көрүнүп атат. Эмне деп жазышым керек? Эми болор, каалаганда запрос акыркы жаңылыктардан бирөөсүн жазсаңыз, мен мисалы үчүн Ташиев Баткенге барды деп жаздым. Бул жерде биринчи Google, биринчи 7 каналдын YouTube баракчасын сунушту. Ташиев эмнеге барды дейсиң? Баткенге барды дейсиң? Мисалы үчүн андан кийин онлайн басылмалардын ичинен гезиттер биринчи чыгып атат. Спутник чыкты, мына Марал FM чыкты, Репортер чыкты, Политклиника чыкты, Элита Плюс чыкты. Говорит. Мына ушулар. Демек, SEO ушул кандайдыр бир, мисалы үчүн биздеги көбүнчө Россиядагы мигранттар кайсы бир теманын так заголовкасын жазбайт. Көбүнчө Кыргызстандын жаңылыктары деп коюшу мүмкүн, мисалы үчүн да. Ушул учурда поисковая система SEOсу эң мыкты болгон сайттарды жогору чыгарып берет. Кыргызстандын жаңылыктары десеңизчи. Бул SEO ошон үчүн керек. Бул өз кезегинде ушул силерге трафик алып келип берет сайтка, трафик албетте монетизация болот. Кийинки слайдка кезек берсек. Мындан чыгалы. Андан кийинки биздин блог бул интернет үчүн кантип жазабыз, же болбосо жаратуудан жайылтууга. Демек, биз максатыбызды аныктап алдык, багытыбызды аныктап алдык, сайтты өзгө туура келген, өз кыялдангандай дизайнда чийдик, бардык талаптарды эске алдык. Андан кийин эми контент жаратууга келебиз. Сайттын эң негизги компоненти контент жаратуу. Биз контент жаратып жатканда кандай гана материал болбосун, көңүл ачуучу болобу, же иликтөөчү болобу, же аналитик болобу, күндүк жаңылык болобу, аудиторияны кызыктырууга бир нече гана секунд керек болот экен да. Бир нече гана секундтун ичинде биз аудиторияны, окурманды өзүбүздүн сайтыбызга тарта алабыз, же ал өтүп кетет, же окубай коет. Ушундай кооптулук бар. Мисалы, Google'га кирип издеп көрсөңүз, контент жаратууда бир эле азыр көрдүңүз, бир эле жаңылык бир аз өзгөрүүлөр менен түрдүү ондогон сайттардан чыкты. Контент жаратуу. Кийинки слайдка өткөзүп койсоңуз, вот Ташиев Баткенге барат деген жаңылык бир нече бардык эле сайттардан чыкты. Бардык сайттардын ичинде эч кандай өзгөчөлүк, контенттин өзгөчөлүк жок. Бардыгы ошол бир аз абзацтар өзгөрүшү мүмкүн, лит өзгөрүшү мүмкүн, андан башка өзгөчөлүк жок. Сиз эгер контент жаратып жатканда, сиз башкачараак методдорду колдонуңуз. Сиз агымга каршы сүзүңүз. Мисалга алалы. Эртең 8-март келип жатат, 8-мартта бардык ресмийлер ушул биринчиден мамлекеттик жогорку даражадагы органдардын ошол жөнөткөн пресс-релиздерин, куттуктоолорун, аялзаттын назиктигин, арулугун, тазалыгын, ушул нерселерди декларация эткин жөнүндө жазабыз. Бардык тарыхка көңүл чаптырабыз, ушул нерселерди жазабыз. Сиз бир аз башкачараак ойлонуп көрүңүз. Бул контент жаратуу процессинде да. Балким бул мисал катарында азыр бардык эле ушул бүгүн деле болду. Беректердин социалдык тармактарга чыгарышат, кандай беректи алды, бир күндүк жашоосунда эмнелер болду, баарын чыгарып турат. Балким сиз ошол 8-март жөнүндө эң мыкты беректи,
эң мыкты ошол учурда куттуктоолор жөнүндө социалдык тармактардан эле атайын хэштегдин жардамында топтоп видео контент жасабыз. Сиздин тиги пресс-релизди көбүрөөк окуйбу же ошондой өзгөчөлүгү жасалган контентти көбүрөөк окуйбу? Албетте өзгөчө, башкача, салыштырмалуу башкача даярдалган контентти көбүрөөк окуйт. Ошондуктан сөзсүз түрдө онлайн медиада контент жаратууда пландаштыруу деген эң маанилүү. Сиздер кандай бир даталуу күндөр келип жатабы, бир окуялар болуп алдында, бир масштабдуу иш-чаралар болобу, ошонун баардыгын жалпы жамаат менен, чакан жамаат менен отуруп алып, алдын ала пландашыңыздар керек. Биз калыбызда же жебеде иштеп жатканда ушундай пландаштыруу болчу. Мисалы үчүн даталуу күндөр келген болсо, Нооруз келет аталыбыз, Нооруз келип аткан болгон болсо, биз ошо Ноорузга карата атайын интерактивдүү тесттерди жасачу элек. Баардык сүмүрөк кайнатылган сүрөттөрдү чыгарат, чиновниктер барып сүмүрөктөн ооз тийип аткандарды чыгарат, калпактарды чыгарат. Биз ошол күнү онлайн медиа катары биз тесттерди сунуштаганбыз. Бул да жеке тажрыйбадан өткөн. Ушундай өзгөчөлүк киргизиңиз контентиңизге. Сөзсүз түрдө. Андан кийин заголовок менен сүрөт. Кийинки презентацияны жылдырып койсоңуз, Марсбек. Мен бул жерде ошол клоптун мен оюмча төп келген ошо заголовок менен сүрөттү аябай төп келиптир. Заголовок менен сүрөт бул негизги компоненттердин бири. Ар ким өз креативдүүлүгүнө жараша тема ойлоп табат. Бул тема интригалуу болуш керек, анан окурманды бир аракетке түртүүчү болуш керек. Кээ бир учурда бир жумалап жазган макалага эптеп эле ушул заголовка коюп койгон болсоңуз, сиздин ушул бир жумалык эмгегиңиз текке кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан зерикпей, ар бир варианттарды карап көрүңүз. Эгер сиздин медиада дизайнерлер болгон болсо, бул жанагы презентацияда көрүнүп тургандай иллюстративдүү сүрөттөрдү жасасаңыз дагы болот. Бул сүрөт, мисалы үчүн картина өзүнө тартып заголовокту толуктап туруш керек да. Себеби сиздин бул социалдык тармакка бөлүшкөн маалыматыңыз миңдеген сүрөт, миңдеген жүздөгөн сүрөттөрдүн арасында өзүн айырмаланып туруш керек. Кийинки презентация. Кийинкиси бул текстке байланыштуу. Азыр ар бир эле окурман азыркы учурда мисалы үчүн олуттуу бир лонгрид жасасак да анын аягына чейин окуп отурбайт. Телефону кичине болушу мүмкүн, мисалы үчүн, же болбосо ошол учурда ыңгайсыз, ал учурда алаксытуучу башка каражаттар дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан макала же көрөмдүүрөөк материал болсо, текстти жасап бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө 1-2 саат андан алысыраак барып, ойлонуп, 1-2 сааттан кийин келип сөзсүз түрдө карап көрүңүз. Ошо көрөмдүү материалдан кыскартчу жерлери сөзсүз түрдө чыгат. Анан ушул тексттерди колдонуп жатканда расмий, жанагындай ашыкча адабий же канцелярия тилдеринен качышыңыз керек, же болбосо тар чөйрөгө гана түшүнчү спецификалык терминдер болот эмеспи? Бул айрыкча пресс-релиздерди обработка кайра иштетүүдө чыгат. Мына ошондойлордон качышыңыз керек болот. Анан эң бир маанилүү бул контент жаратууда текст бул жалгыз эле курал эмес. Азыр видео, инфографика, түрдүү ошол жанагы сиз айтып өткөн инструменттердин жардамында интерактивдүү түрдүү жанрдагы материалдарды, контенттерди жасаса болот. Мультимедиалык форматта ушул ой жүгүртүүгө аракеттениңиз. Мисалы үчүн лонгридтерди жасап атканда биз жана тамак жасаганда түрдүү ингредиенттерди кошуп тамак жасайбызбы? Жасайбызбы? Ошол сыяктуу дагы сиздер материал чыгарып жатканда дагы ушу түрдүү ингредиенттерди кошууга аракеттениңиз. Кийинкиси бул материалдын структурасы. Биз материалды жаздык дейли, теманы койдук, сүрөттү койдук. Андан кийин биз силтемени басканда биринчи бизге неме чыгат? Биринчи сүрөт менен лид чыгат, же болбосо лид чыгат. Көпчүлүк ошол лидти окугандан кийин материалды мындай
мен жеке өзүм да ошондоймун. Бир маалыматка киргенден кийин материалды заголовокты окуп бүткөндөн кийин телефонду ылдыйга жылдырып канча көлөмдүү материал. Анын ичинде эмнелер бар? Кошумча бир сүрөттөрбү же видео барбы, жокпу? Баарыбыз аңдып чыгабыз. Эгер жанагы эле көп сандаган тексттерден турган болсо окубай чыгып кетишибиз мүмкүн. Толук эле ушундай, ар бирибиз ушундай кылабыз. Эгер заголовокту окуп коюшубуз мүмкүн, лидти окуп коюшубуз мүмкүн, аягына чейин чыкпай коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан эгер сиздин материалыңызда ушул абзацтарга бөлүнбөгөн, болбосо мультимедиалык башка сүрөт, видеолор колдонбогон болсо, бул мыкты контент деп эсептелбейт. Сиз ошондуктан кандайдыр бир абзацты балким бир картина менен берип коюшуңуз мүмкүн. Эгер сандар боло турган болсо, инфографика колдонушуңуз мүмкүн. Эгер аны карта менен бере турган болсо, картографиялык сервистер да бар. Ушул сыяктуу жагдайларды сөзсүз түрдө колдонушубуз керек. Андан кийин бизде азыр онлайн басылмада ушундай тенденция да бар. Кайсы бир адамдын пикирин алып туруп эле ошону менен жаңылык жасап коюу. Мисалы үчүн Марс Турегенов коштошко коюп туруп, кыргыз журналистикасы болбой калды деп ичине кирген болсоң, сиздин бир гана ошол көлөмдүү пикириңиз турган болот да. Мына ушундай контенттеги бар. Биз бирок андан эле качышыбыз керек. Эсимде бар, бир тирүү мисал айтып берейин. Кесиптештерибиздин бирөөсү бир материал жасаптыр, иликтөөчү сыңары. Анан ошону презентация кылды. Атын ким экенин айтпай эле коеюн. Презентациясында ошол биринчи заголовок, сүрөт бар, лид кеткен. Андан кийин дароо эле бир ушул адистин пикири. Андан кийин эле экинчи адистин пикири. Кайра эле жана биринчи адистин пикири. Макала негизи көпчүлүгү эле ушундай цитаталардан туруп калган да. Ошондой учурлардан сөзсүз түрдө качыш керек. Анан эгер цитата көп болгон болсо, аны жалпак тилге салып, кадимки эле баарлашуу тилине салып өзгөртүп бериш керек. Эгер бул жанагындай олуттуу маселелер болбосо. Себеби цитата деген бул жанагы өйдөдөгү ойду толуктап, окурманды алдыга алып кетиш керек. Эгер бир макалада, контентте иштелип чыкпаган узун цитата турабы, демек бул журналисттин, редактордун жалкоолугу деп билсек болот. Андан кийинки бул факт менен пикир. Көбүнчө ушу биздин контентте факт менен пикир аралашып берилет. Бул окурманды адаштырат, манипуляция деп койсок болот. Ошондуктан факт менен пикирди сөзсүз түрдө бөлүп беришибиз керек. Анан бизде ушундай дагы бир тенденция бар. Журналисттер акыл үйрөтмөй. Көбүнчө телевидениеде бар, азыр онлайн басылмаларда да көрүп турабыз, акыл үйрөтмөй. Башкача акылдуу болуунун кереги жок. Жыйынтыкты окурман өзү чыгарыш керек. Эми жалпылап айтканда, ушул жогоруда мен контент жаратуудан башындагы жагдайлар бул жеткен чындык эмес. Журналистикада бул так илим эмес, баарыбызга белгилүү. Ошондуктан бул пайдасы тийип калса керек деп мен атайын эки слайдка көңүл буруучу жагдайларга жазып койдум. Ошону токтолуп кетсек, буга чейинкисин чыгарып берсеңиз, Марсбек эке. Демек, биринчи, балким жазып алсаңыздар да болот. Контент жаратууда убакыт кетирип эле текст жазып отура бербей, ошол миңдеген символду балким бир картина катынакай кылып алмаштырып коюш мүмкүн. Ушундай жагдайларга сөзсүз түрдө контент жаратууда көңүл буруш керек. Андан кийин жанагы айдай чырайды иттей кыял бузайт дегендей, керемет текстти начар тема, бир жакшы иликтөөнү начар тема бузуп коюш мүмкүн. Анда эмгектин баары демек текке кетет. Жана советтик журналистикада калган адаттар бар, арылабай жүргөн. Алыстан айландырып баштайбыз го. Акыл үйрөтүп, илгери тигиндей болгон, или мындай болгон деп, ушундай көркөм сөздөрдү ишке салбай, жанагы материалдын башында, лидте кыска, эң маанилүү жерге, тоботерге токтолуп бериш керек. Анан эмне болуптур? Бул жаңылык эмне үчүн бизге керек? Эмнеге мен окушум керек деген суроолорду сөзсүз түрдө журналист өзүнө берип көрүш керек. Бул окурманга кызыктуу, кызыксызбы, анын турмушуна керекпи, керек эмеспи деген жагдайларды сөзсүз түрдө эске алыш керек. Андан кийин гиперссылкаларды, бул азыр биздин журналисттер көп эле колдонушат. Мисалы үчүн кайсы бир тематика боюнча жаңылык болгон болсо, буга чейин ошол темада чыккан жаңылыкты гиперссылка кылып сөзсүз түрдө коюп коет.
ошондой гиперссылкаларды кетиришиңиз керек. Мисалы үчүн бул жерде мен жазып койдум, айыл чарба министрлиги ушу жазгы талаа иштерин утурлай жана дыйкандарга кредит берип жаткан болсо, анын шарттарын же болбосо талаптарын, кандай документтер керектиги жөнүндө ошол айыл чарба министрлигинин сайтына шилтеме бербей койгон болсо, демек окурман нааразы болуп калышы мүмкүн, толук кандуу маалымат албай калышы мүмкүн. Андан кийин маалымат жазууда өтө эле олуттуу болушунун кереги жок азыркы учурда. Жаңылыкты жалпак тил менен досуңузга чайлашып аткандай эле айтып бергенге аракет кылыш керек. Кийинкисине өткөзө берсеңиз. Андан кийин бул бэкграунд дейбиз, бэкграунд деген ошол окуянын чоо жайы. Башкача айтканда, адатта биз бул бэкграундту көнгөн эреже материалдын аягында беребиз. Бирок эгер жаңы кирип аткан адам болсо, чоо жайын түшүнбөй кала турган болсо, ошол контенттин коркпой эле таржымалды башында берип түшүндүрүп кетиш керек. Сөзсүз түрдө бэкграундду материалдын аягында бериш керек деген бир так эреже жок. Андан кийин бул сандар, статистика болсо, сөзсүз түрдө жана цифралар болсо, инструменттердин жардамында аны визуалдаштырып коюш керек, инфографика иретинде берсек болот. Андан кийин текстти болушунча жана айтып өттүм, кыскартыш керек, ашыкчасын коркпой эле алып салыш керек. Ушул контентти жаратууда ушул жагдайларга токтолуш керек деп эсептейбиз. Ушул жерде контентти жаратууда дагы бир айырмаланып турган жагдай бар. Бул форматтар. Да бир слайд ылдый түшүп берсеңиз, Марсбек эке. Ушул слайдпы? Ушул слайд. Бул форматтарда мен мисал катары келтирип койдум. Бул жерде кесиптештер балким көп билиши да мүмкүн. Азыр материалды кызыктуу, интерактивдүү жасай турган түрдүү каражаттар бар. Мисалы үчүн мен бул плейбазды сунуштайт элем. Бул акысыз, анан мунун көптөгөн форматтары бар. Биз көбүнчө мына тесттин колдончубуз, анан SMS жазышуу сыяктуу дагы бир форматы бар. Эгер сиз кайсы бир адамдар менен суроо иретинде материал даярдагыңыз келген болсо, биз телефонда жанагы SMS жөнөтсөң атайын мындай белгилер менен чыгып калат, ошол сыяктуу атайын формат бар. Сиз суроо жоопту ошол форматка салып берсеңиз болот. Бул адаттагыдай салттуу интервьюдан айырмаланышы, визуал түрдө айырмаланат, кызыктуураак. Андан сырткары мына сурамжылоо, адатта бизде шайлоо учурунда аябай көп чыгып калат, же болбосо кайсы бир кызматка бирөөнү алып барыш керек болгон болсо, талапкерлердин сүрөттөрүн коюп добуш берүү деген бар, ошондой форматтарын колдонсоңуз болот. Андан сырткары мына сүрөт, инфографика, картография. Дагы мен бир ушул учурда бир жанрды айткым келет, бул топ. Мисалы үчүн ушул аябай популярдуу. Айрым мен Спутник сайтында көбүнчө кезиктерем. Топ 5, топ 10, мисалы Кыргызстандын эң бай 10 адамы. Жогорку Кеңеште 2020-жылы киреше декларацияга ылайык эң киреше көп тапкан 10 депутат. Биз ушул сыяктуу контенттер көп жасайт элек. Кайсы бир депутат сунуштаган 5 китеп деген сыяктуучу. Бул аябай жакшы кетчү эле. Ахваты да социалдык тармактар ахваты жакшы болот, бөлүшүүсү да жакшы болот, ошондой эле трафик да сайтка көбүрөөк келет. Ушундай жанрларды контент жаратууда сөзсүз түрдө колдонуш керек. Анан дагы бир жагдай, текст бул контенттин эң башкы бирдиги болбой калды азыр. Аны видео алмаштырды. Мисалы үчүн видеону жасоо процедурасы жеңилдеди. Мурда мисалы үчүн атайын бир студия алып, анын баягы стандарттарга туура келтирген камераларды алып, атайын жабдыктар ала турган болсок, азыр баардыгы телефондун жардамында. Монтаж дагы ушу телефондун жардамында болуп калды. Демек, сөзсүз түрдө текстке эмес, видео форматка да көбүрөөк көңүл буруш керек. Мисалы үчүн узун текст менен окурманды кармап калуу кыйын болуп турат, Демек, көлөмдүү текстти баары эле жаза алат. Бирок маанилүү маалыматты кыска текстке батырып, упаковка кылып, мисалы үчүн кайра иштеп, чыгуу бизде азыр мындай начар болуп жатат десек болот. Бул өзгөчө шык жөндөм керек. Мисалы үчүн көлөмдүү тексттерди дагы переупаковка деп коебуз медиада. Ушул кайрадан кыска нуска кылып жалпак тилге салып берүү. Ушул учурга да
көңүл буруш керек. Андан сырткары мына бизде азыр мемдер деп коебуз. Көрүп атпайсыздарбы, жанагы Матраимовго мемдерди жасап атабыз, дагы башка Фейсбукта кандай мемдер бар. Мен акыркы эле мемди мына Медузанын сайтында көрдүм. Жанагы космоско, Марска бир аппарат учурду, анын видеосун чыгарып коюптур. Ошол дагы Медуза сайты мемдер жасаптыр. Бул сыяктуу мемдерге, гифкаларга көбүрөөк көңүл буруш керек. Себеби бул социалдык кандай десек, сетте актуалдуу. Мингүл жазып өттү, көрөмдүү тексттин аудиториясы бар. Сөзсүз түрдө көрөмдүү тексттин аудиториясы бар. Аны жок дебейбиз, бирок ошо көрөмдүү текст жасап жатканда дагы сөзсүз түрдө жанагындай мультимедиалык каражаттарды колдонуңуз деген кеп кеңешти берип атабыз. Себеби жана миллениалдар дебедикпи? Ушул жаңы буун көпчүлүгү көрөмдүү текстти окуудан качып кетишет экен да. Андан көрө башка бир социалдык тармакта бир башка жаңылык окуп алсам дейт. Сиз эгер ал материал, ошо көрөмдүү материал анын жеке турмушуна албетте керек болбогон учурда. Мына ушундай жагдайларга сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Жанагы мемдерди, гифкаларды колдонгула деп айтып атпаймынбы? Күлкүлүү болгондо азыр коркуштун кереги жок. Олуттуу болбой калабызбы, күлкүлүү кылабыз депчи. Мисалы үчүн муну дүйнөдөгү эң эле бардык эле беделдүү жамааттар, беделдүү ушул онлайн басылмалар мемдерди колдонуп жасап. Ошол эле биз түздөнгөн америкалык басылмалар, башка батыштын басылмалары да ушул мемдерди сөзсүз түрдө колдонушат. Журналистика бул олуттуу иш, анын өз эрежелери бар. Биз олуттуу аудитория үчүн иштейбиз дегендер мындан коркушат. Баардык адамдар бирок аудитория күлүп алууну каалайт да. Сиз көңүл ачуучу ушул контент аркылуу, жанагындай гифка, мем сыяктуу контент аркылуу сиз өзүңүздүн сайтыңызга трафик алып келесиз. Аны менен бирге сиз ошол сайтыңыздагы азыр Мүнгүл айткан олуттуу контентти окууга дагы чакырып аласыз, тартып аласыз. Мисалы үчүн Медузада Шапито деген бөлүкчө бар. Шапитода көрсөңүз, бир олуттуу теманы дагы күлкүлүү кылып жеткизет окурманга. Сөзсүз түрдө сизге сунуштайм, Шапитога кирсеңиздер, бир көйгөйлүү маселелер, гендер маселелер, башка маселелер дагы олуттуу маселелерди жеңил желпи кылып жеткизет. Марсбеке кийинки слайдка өткөзүп берсеңиз. Азыр бүйүндө жазып атат, көөлөмдүү тексттердин да окурмандары бар деп Мингүл жазды. Андан кийин Элнура Төлөнбай кызы бир адамдын айкелин ачууда көөлөмдүү текст керек делет дейт. Туура, көрөмдүү текст керектелиши мүмкүн, бирок аны кыска деле берсек болот. Кеп бул метрика жөнүндө болуп жатат, метрика жөнүндө да айтып берем, эмне үчүн көрөмдүү текст кетпей калышы мүмкүн. Анан кийин бул маалымат таратуунун каналдары баарыбызга эле белгилүү. Бул эми кегин токтолуштун кереги жок. Социалдык желелер, анан почта аркылуу рассылка деп коебуз, почта аркылуу рассылка кылсак да болот. Ар бир медиа сөзсүз түрдө социалдык тармактарда өзүнүн баракчалары болушу керек. Кийинки слайд. Көрөмдүү текст боюнча кандайдыр бир суроолор пайда болуп калды окшойт, Эгер мүмкүнчүлүк болсо, бериңиздер ушул учурда. Урматтуу катышуучулар, эгерде суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Азыр ошол жөнүндө сөз болуп аткандыктан алыстабай туруп ушул жерден берсеңиздер, ой пикириңиздер, сунуштар болсо же суроолор болсо, балким. Саламатсыздарбы? Мен сурайын дегем. Сураңыз. Акыл байке, мисалы ошол кыска макалалар боюнча айтабыз го, эми ошондо биз сайтты ачканда же болбосо ошол сайт негизги максаты ошол кыска макалалар менен гана жарыяланыш керекпи да? Ал көөлөмдүү тексттер кайсы учурда жазылыш керек же көөлөмдүү текстке мындай бүгүнкү эмеде маани бербей эле коюш керекпи деген суроо да. Эгерде мен болгонун айтайын дегенимде ошол кыска маалыматтарды берип, баягы кээ бир көөлөмдүү эмелер мындай маалыматтардын маанилүүлүгү жоголуп кетеби? Ушу бара заманга жараша кандай болот? Сиздин оюңуз? Мисалы үчүн биздин жеке тажрыйбада көрөмдүү материалдарды жасоо болгон. Бул лонгридтерди жасоо болгон. Ага аябай көп убакыт коротконбуз. Мисалы үчүн бир гана адам эмес, ал жерде жалпы команда иштеген учурлар болгон. Бирок метрикадан бул ошонун көрүүсү, бөлүшүүсүнө карап көрө турган болсок, ал жөнөкөй жаңылыктан азыраак мындай топтоону, көрүүнү топтойт да. Бул көөлөмдүү жаңылыктардын аудиториясы жок, аны жазбай коюш керек дегенге жатпайт. Бирок жанагы мен айткандар жаңы муун, Y мууну көрөмдүү материалды окубайт экен, көпчүлүгү.
Демек аны окутуш үчүн биз жанагы инструменттерди колдонушубуз керек деген ойду айткым келип жатат да. Аны кызыктуу аркылуу колдонушубуз керек. Мисалы үчүн мен кайсы сайттардын көрдүм. Жакында эле бир контент көрдүм, көлөмдүү эле контент экен. Токтогул кечиси тууралуу, лонгридпи ушул сыяктуу экен. Мен анын баарын окуп чыктым. Себеби ал жерде укмуш бир жакшы тартылган сүрөттөр бар экен. Мен ушул сүрөттөрдү көрүп отуруп эле ошол Токтогул кесинин айланасында айыл боюнчабы, ушул чоң лонгрид болчу. Мен баарын окуп чыктым. Демек, эгер жанагы тамак кошуп атканда тамакка туз, суу, башка ингредиенттер кошобуз, ошол сыяктуу сиз дагы көлөмдүү материалга азыркыдай инструменттердин, онлайн инструменттердин жардамында аны шөкөттөп, бир аз мындай туз кошуп берсеңиз, сөзсүз түрдө анда эле баары окушат. Көлөмдүү материалдын окурманы жок эмес, бирок көлөмдүү материалды иштеп чыгууга көбүрөөк убакыт которот. Ошондуктан көбүнчө азыр кыска маалыматка баардыгы басым жасап атат деген ой. Рахмат сурооңузга. Менде да бир сунуш бар да. Угуп атабыз. Ким? Мурат байкеби? Кайрат. Кайрат. Жанагы көлөмдүү материал боюнча дагы менде бир суроо эмес, сунуш десе да болот да. Эми көлөмдүү материалдар менен да иштешип келатабыз. Эми мен ойлойм, ошо көлөмдүү материалдарды деле жанагындай бирини бири кайталабаган, ашыкча сөздөр жазылбаган бир маалыматтар менен коштоп кетсе, көлөмдүү материалдар деле мындай окумдуу болсо керек депчи. Анткени жанагы Акылбек мырза туура айтты азыр. Эгер ошол көлөмдүү материалдардын дагы эмеси баягы бирин бири коштогон деген ошо сүрөт менен, видео менен, анан бир жаңы маалыматтар менен кошулуп кетсе, менимче көлөмдүү маалыматтар деле баягы өзүнүн окурмандарын таба алса керек депчи. Мындай сунуш. Рахмат. Туура эле сунушуңуз. Рахмат сизге. Кийинки биздин бөлүк. Интерес, менде да бир суроо болуп атат. Гүланда бериңиз. Берсе болобу? Саламатсыздар. Сиз азыр айтып атпайсызбы, сайттарга кыска нуска кылып жазыш керек депчи. Ошо кыска нуска кылып жазып атып, биз жеңил желпи сайттарга айланып кетпейбизби? Ошондой болбош үчүн кыска нуска жазсак да кандай кылыш керек деген ой пайда болуп атат да. Түшүнүктүү. Мен сизге бир мисал айтып берейин. Мен акыркы мына жылы 2019-2020 жылдары Билим берүү министрлигинде пресс-секретарь болуп иштедим. Анан тиешелүү бөлүмдөрдүн кызматкерлери, адистер ар бир өзүнүн тармагы боюнча маалыматтарды беришет. Маалыматты окусаң 3 парак маалымат. Ошол боюнча берип койсоң, болот. Сен баардык канцелярия тилин сактап атасың, мамлекеттик расмий тилдерди сактап атасың. Бирок мен ошол учурда ар бир кирген пресс-релизди обработка кылып, эң маанилүүсүн заголовокко чыгарып, андан кийинки кошумча маанилүү маалыматты лидке чыгарып, анан сөзсүз түрдө бир коштоп жүрүүчү сүрөт менен дайыма берип жүрдүм. Бул деген сөз түрдө эле жанагы көлөмдүү текст кыска, то есть көлөмдүү текстти кыска нуска кылып дагы ошол баардык маани маңызын берсе болот деген сөз. Биз салттуу медианын өкүлдөрү көбүнчө ушул көлөмдүү текстти ар бирин калтырып, баягы өзүбүздүн жаныбыздан кандай бир макал лакаптарды кошуп, кошумча бир сөздөрдү дагы берип үйрөнүп калганбыз. Негизи бере турган оюбуз кыска эле болгон болсо, демек аны кыска кылып бериштен эмне болбосун? 2-3 абзацтан берсе эмне болбосун? Мисалы үчүн Азаттыктын сайтына кирсеңиздер, жаңылыктар ашып барса 3 абзацтан турат. Андан ашпайт. 3 абзацтан турат. 2 же 3 абзацтан турат. Менимче ушундай кылып берүү бул редакциянын чеберчилиги, журналисттин чеберчилиги деп эсептейм. Түшүнүктүү, рахмат. Жакшы жооп болду. Анда СММ бул шилтемени ыргытып коюу эмес дейт. СММге келе турган болсок, баарыңыздар эле билсеңиздер керек, бул жаңы кесип. Аймактарда кандай, мен билбейм, бирок Бишкекте, мисалы үчүн, ар бир компаниянын дейбизби, жамааттын сөзсүз түрдө социалдык тармактарда баракчалары бар. Бул ушул СММ адистери аябай баалуу жана кымбат болот. Мен оюмча Кыргызстанда баардык эле чоң медиаларда СММ адиси болбосо керек.
себеби бул кымбат турат. Жана жогоруда айттым, анан дасыккан SMM адисин табыш аябай кыйын. Ошон үчүн мен айтып жатам, бул SMM жана шилтемени ыргытып коюу эмес. Бул чоң аалам бул дагы өзүнчө бирчи. Мисалы үчүн азыр биздин аудиториябыз экосистема же болбосо платформаларга өтүп кетти. Мурда себеби ал платформалар жок болчу, бизге альтернатива биздин онлайн басылмалар үчүн конкуренттер жок болчу. Азыр баардыгы, мисалы үчүн TikTok өтүп кетти. Кыргызстандагы эң көп колдонуучулар азыр Instagramда 2 миллиондон ашты. Баардыгы ошол жакта отурушат. Демек, биз аларды ушул социалдык тармактардан бери өзүбүздүн сайтыбызга алып келе албай жатабызбы? Демек, ал жакка барышыбыз керек. Бул SMM адисинин милдети. Мисалы үчүн Facebook эмнеге токтолгум келет, SMM адиси боюнча дагычы. Анан SMM адиси мына ыргытып коюу дегенчи, мурда ошондой болчу. Биз ынтымакта иштеп жүргөндө дагы кээде кызыктырып бөлүшүш керек. Негизинен жөнөкөй ушул шилтемелерди социалдык тармактарга бөлүшүп койчу элек да. Бирок 2018-жылы сиздер билесиздер, Facebook өзүнүн алгоритмин өзгөрттү. Азыр мен сиздерге коркпой эле айтып бере алам, баардык эле маалымат сайттардын основной трафиги, адам кирүүчү бул Facebook аркылуу кирет. Демек, 2018-жылы Facebook ушул басылмага карата өзүнүн саясатын, өзүнүн алгоритмин өзгөрттү. Мурда эгер сиздин басылманын 30 000 подписчиги отурган болсо, сиздин ошол өзүңүз баракчаңызга чыгарган маалыматты 30 000 адам көрчү. Бирок азыр андай эмес. Тилекке каршы Facebook 2018 алгоритмин өзгөрттү дагы. Демек, өзүңөр дагы аракет кылгыла деген таризде. Бул 70 000 100 000 подписчиги бар деген сөз 70 000 100 000 көрүүнү алып келет деген сөзгө жатпайт азыркы учурда. Ошондуктан бул SMM адисини ушул учурда көбүрөөк иштеш керек. Эми SMM адиси ушул маалыматты гана бөлүшүп болбостон, бул ошол агенттиктин социалдык тармактардагы баракчаларынын өсүү динамикасын, бул биринчиден. Анан өнүгүүсүн көзөмөлдөш керек. Социалдык тармактагы медиа трендтер анализдейт. Мисалы үчүн, сиздер байкасаңыздар, жанагы Кактус, башка сайттар мемдерди көрүп, ошолго реакция кылат деп атпайбызбы? Ушул SMM адисинин милдети социалдык тармактарда эмне тренд болуп жатат, ошону колдонуш керек. Мисалы үчүн, Instagramдагы пабликтерге көңүл бурсаңыздар, балким көрсөңүздөр керек, жана бир жаш баланы бир блогер бишкекке алып келип көптөгөн адамдарга жолуктуруп атат, анын кыялдарын орундатып атат да. Ошол социалдык тармакта кайсы бир өткөн аптада трендте болду ошол видео, ошол бала трендте болду. Демек, көпчүлүк пабликтер, Instagramда пабликтер, ошол баланын видеолорун кыска-кыска ар бири бөлүшүп жатты. Демек, социалдык тармакта отурган адис, SMM адиси, ошондой трендтерди байкап, ошону өзүнүн сөзсүз түрдө баракчаларына колдоно билиш керек. Кандай форматта колдонот, ал ушул редакциянын чеберчилиги. Андан кийин бул SMM адиси постторду пландайт. Мисалы үчүн, сиз бир күндө 20 же 30 жаңылык жаза турган болсоңуз, кечке маал келип туруп ошонун баардыгын кечке маал жумуш бүткөндүн алдына бөлүшүп коеюн деп 10 шилтемени бир баардыгын ыргытып коюш керек эмес. Бул өзүнүн убактысы, өзүнүн окурман көп окуй турган мезгили болот. Ошондо буну пландап, ошол публикацияны SMM адиси пландашы керек болот. Анан азыр мына дагы бир жагдай, баягы кээ бир редакцияларда SMM адиси пайда болгондон кийин журналист, кандай бир материалды пайда кылган журналист, мен жасап койдум, даярдап койдум, калганын SMM адиси кылыш керек деген ушундай позицияда бар да. Бирок бул терең жаңылыштык деп эсептейм. Себеби азыр ар бир журналист, ар бир өзүн сыйлаган автор сөзсүз түрдө ар бир социалдык тармакка өзүнчө контент жасап, SMM адиси менен биргеликте бул ишти алып барыш керек. SMM адиси, мисалы үчүн, биздин Instagramдын табитин билиш керек, Facebooktун колдонуучуларынын табитин билиш керек. Ошондой эле Telegram менен дагы эмне бар? Одноклассники бар, ВКонтакте деген социалдык тармактар бар. Ар бирине өзүнчө бир эле материалды өзүнчө бөлүш керек. Мисалы үчүн, Одноклассники текстти көбүнчө окубайт. Одноклассник көбүнчө видео көрүшөт. Кыска видеолор көрүшөт. Twitter кыска текст окуйт. Алар видеого көп басым жасабайт. Facebooktун колдонуучулары кандай?
мына ушул сыяктуу СММ адиси ушул сыяктуу жагдайларга сөзсүз түрдө маани берип, ар бир социалдык тармакка өзүнчө тил менен, өзүнчө пост менен бөлүшүш керек. Ошондой эле СММ адистери бул трафик алып келүүчү деп коебуз да. Трафик деген бир колдонуучу алып келүүчү. Бул ошол кызыктыруу менен, кызыктыруу пост жазуу менен өзүнүн сайтына адамдарды көбүрөөк тартат. Мен ушул презентацияда болсо керек эле бизде бир эки мисалчы СММ адисин биз кандай кылып колдончук. Жылдырайм. Бир жылдырып койсоңуз. Жылдырардан мурда биякта суроо болуп атат. Окуп коеюн, азыр бенде Элнура Төлөнбай кызы жазып атат, окуп атат. Материал маанилүү болсо, анын чоң кичинесине деле маселе жаратпайт дейт. Андан Жеңишгүл жазып атат, кайсы убакта жүктөө керек дейт. Андан Айнура Чойтонбаева жазып атат, кайсы убакта көп окушат дейт. Биринчиси маанилүү эмес, чоң, албетте. Райым Атраимов жөнүндө иликтөө болгон болсо, бул материалдын чоң кичинесине албетте маанилүү эмес. Эгер эртең 8 март жөнүндө ошол райондун акими бир иш чарага барып аялдарды куттуктаган болсо, ошол жөнүндө кеңири көлөмдүү текст жазган болсоңуз, сөзсүз түрдө бул маанилүү болот. Кийинки суроо. Кийинки суроо азыр айтам. Кайсы убакта жүктөө керек? Кайсы убакта жүктөө керек? Албетте бул ошол СММ адисинин жанагы метрикалар менен иштөө, метрикалардын жыйынтыгын чыгарат. Ар бир СММ адиси кайсы учурда адам көбүрөөк кирет, кайсы учурда кайсы маалыматка адам көбүрөөк лайк басат, кандай жанрдагы маалыматты адам көбүрөөк бөлүшөт, лайк, комментарий басат деген анализди апта сайын же болбосо ай сайын жүргүзөт. Бизде Facebook'та атайын өзүнүн метрикасы бар, мисалы канча охват болду, канча просмотр болду, кайсыл тараптан келип көрдү деген сыяктуу жагдайлар бар. Ошону СММ адиси пландап өзү аныктайт. Сөзсүз түрдө эле обедте тамактанууга чыгып кетип 10 шилтемени бөлүшүп же кеч жумуштан кийин 10 шилтемени бөлүшүп коюштун кереги эмес. Ошону планировка жанагы метриканын данныйларын көргөндөн кийин өзүнчө картина чыгат сизге. Алдыңызда элес пайда болот. Кайсыл учурда адам көбүрөөк көрөт. Ошол учурга пландап 5 мүнөт сайынбы же жарым саат сайынбы же 1 саат сайын сөзсүз түрдө бөлүшүп туруш керек. Кайсы убакта көп окушат дейт. Кайсы убакта көп окушат. Мен бир нерсе жагдайды жакшы билем. Жума күнү окубайт маалымат. Ушул жагдайды силерге. Жума күнү окубайт деп атасың, маалымат окубайт. Айрыкча күндүн экинчи жарымында кандай гана маалымат чыгарбаңыз, маалыматты окуу азаят. Маалыматты көбүнчө ушул түшкү тамактануу убактысына жакын көбүрөөк окуйт. 11ден кийинки мезгилдерде. Эгер сенсациялуу маалымат болбосо эле, атак кадимгидей күнүмдүк турмуштагы маалымат болсо, ушул 11ден кийин көбүнчө маалыматты окушат. Кечки 6-7лердечи, кечки тамак учурунда? Аны дагы анализдеп көрүш керек. Бул метрика менен иштеген адис көбүрөөк билет. Бирок жеке мен өзүмдүн баамымда ушул жума күнү сөзсүз түрдө материал эч качан кетпейт эле. Эмнеге экенин билбейт, бирок жума күнү ушул баардык эле неткежиге кирип деле карап көрсөңүздөр, жума күнү баардык сайттардын окумдуулугу кескин түрдө төмөндөйт. Дагы бир катышуучубуз жазып атат, Элира Чынтемирова дейт, блогерлер дагы дем алыш күндөрү сүрөт жүктөбөйт экенин уккам. Анткени адамдар эс алып, лайктар аз басылып, комментарийлер аз жазылат экен дейт. Мына мен жагы бир мисал. Так, СММ бул биздин өзүбүз негизи чакан жамаатыбызда 4-5 адам болчу, ошондо атайын бөлүнгөн СММ адис болгон эмес. Кезек-кезеги менен баарыбыз эле СММ аткарчу элек. Биз сөзсүз түрдө жана сайтыбызга жаңылыктар шилтемесин коюп тартуу эмес, айрым учурда башкача форматтарда колдончук. Мисалы үчүн бул жерде көрүп турасыз, биз күндүн саны, күндүн статасы, күндүн сүрөтү деген ушул жанрдагы жөнөкөй сүрөт менен чыгарып койчу элек. Көрүп турасыз, кыргызстандыктар $1,5 миллиард жаздыгынын алдында катып жатат. Бул расмий берилген булак сөздөр астына келтирилет. Канча ардагер калды. Ушул сыяктуу СММ ушул сыяктуу трендтерди кармап, аудиторияны өзүнө кызыктырып туруш керек. Мисалы үчүн ошол эле Бишкектеги абанын булганышы боюнча ошо 2018-жылы чыккан материал биз СММ адиси кызыктырып окурманды сайтка алып келүүгө түртөт да.
ушундай жагдайларга сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Кийинки слайд. Бул орун алмашып калды окшойт. Интерактивдүү ишмердүүлүк боюнча. Интерактивдүү ишмердүүлүк боюнча жана каражаттарды мен жогоруда айтып өттүм. Кээ бир интерактивдүү, мисалы үчүн биз эмнелерди колдонгонбуз? Биз көбүнчө мына тесттерди көп колдонгонбуз. Менин эсимде бар. Азыр учурда да мен Playbuz'да профилимде турат. Жол эрежеси боюнча тест жасаганыбызда 18.000-20 000 көрүү болгон. Ошо бир гана текстти ошончо миң адам кирип, ошол тесттен өткөн да. Бул жеңил желпи контент. Бирок ошону менен бирге адамды чакырып сайтыңызга алып келип жатат. Бир гана тесттен өткөндөн кийин адам сөзсүз түрдө ал сайтта калат дагы башка маалыматтарды дагы окуйт. Интерактивдүү ишмердүүлүк үчүн ошондуктан ушундай ойноочу жанрдагы, мындай мышка менен же болбосо кол менен баса турган, өзүндө кошо аракеттене турган контентти жаратышыбыз керек. Мен клубтон дагы 2 кече ссылка сайтын карап көрдүм. Интерактивдүү бул SMM боюнча суроо берим келип жатат дейт. Марс байке, бир суроо келди окшойт. Макулада мен айтып берейин. Ошол клуб сайтында бир оор тема. Кыздардын зомбулукка тартылышы боюнча, гендердик тең укуктуулук боюнча оор темандагы ушул клубдун сайтына кирип карасаңыздар болот. Жөнөкөй текст түрүндө, ойноо форматында атайын эле инструменттер жардамында жеңил кылып берип коюптур. Мисалы үчүн биз Кыргызстанда жылына мынча кыз ушул зор зомбулукка кабылат, мындай деп туруп, жанагындай адам укуктарын коргоон эксперттердин пикирлерин эмес, жөнөкөй эле 7-8 суроодон турган тест жасаптыр, оор теманы жеңил жеткизген. Эми ушул менен эле бир учурда бул тесттер окурманды сайтта көбүрөөк турушуна алып келет. Мисалы үчүн тесттен өтүш үчүн кеминде 4-5 мүнөт адам ошол сайтта убактысын коротот. Бул сайттын метрикасы үчүн өтө маанилүү. Интерактивдүү ишмердүүлүктөн жанрлар аябай көп. Мисалы үчүн жанагы эмоджи деп коебуз го. Эмоджиден түзүлгөн, WhatsApp'тан смайликтерден түзүлгөн, эсиңиздерде болсо бир макал лакаптарды жөнөтүшкөн. Эсиңиздерде барбы? Ушундай интерактивдүү маалыматтарга да сөзсүз түрдө көңүл болуш керек. Анан интерактивдүү азыр Instagram'да stories деген, Facebook'та деле stories деген бар. Бул да ушул интерактивдүү ишмердүүлүккө кирет. Бул окурман менен карым-катнаш, байланышты бекемдөө. Сиз окурманга кандайдыр бир суроону салып, ага өзүңүздүн медиаңызга көңүлүн арттырасыз. Ушул сыяктуу интерактивдүү ишмердүүлүктө каражаттарды, ушундай жагдайлар, форматтарды колдонушубуз керек. Марс байке, Элира суроо берди эле ошого. Акыл азыр бир суроо бериптир. Элира Чынтемирова дейт, SMM боюнча суроо бергим келип атат. Москвада ушул багытта окуткан мыкты адистерди сунуш кыла аласыздарбы дейт. Сиз Москвадасызбы, Элира? Мен жана жогоруда айтып өттүм, тилекке каршы бизде мыкты SMM адистери аябай аз. Себеби бул SMM жаңы багыт. SMM десек сөзсүз түрдө ошол биз жаңылыкты бөлүшүп коюу эле эмес, бул өзүнчө бир чеберчиликке ээ болуш керек бул адамдар, мындай инсандарчы. Мен мисалы үчүн айрым учурларда мына Instagram'да айрым компаниялардын SMM'дерди жазгандарын көрүп калам. Укмуш чакырып, кооз жазышат. Мисалы үчүн жанагы сүт азыктарын чыгарган Белла Река деген фирма бар. Ошол SMM адисин мен баалайм. Эгер өзгөрүп эле башка кетсе мен тааныбайм, бирок аябай мыкты алып барат. Мисалы үчүн мен көбүнчө могу спорт сайттарын көбүрөөк окуйм. Ошол агенттикте Евроспорт, спорт.ру, ошолордун дагы жанагы немелерин андып турам. SMM адистеринчи. Ошондой мыкты SMM адистер бар. Тилекке каршы бизде мындай азыраак, бирок мен кандай десем, бирөөнү сунуш иретинде. Бирок бул чоң кыз Москвадан сурап атат да. Эгерде Москвада болсо сунуштай аласызбы деп. Мен туура түшүндүмбү? Себеп дегенде бул Элира Москвада экен да азыр. Бизде катышуучулардын арасында Москвадан дагы угуп көрүп жаткандар бар экен да. Москвадан тилекке каршы мен сунуштай албайм, бирок Кыргызстанда караштырып көрсө болот. Бул эми жаңы жана багыт болгон үчүн
мыктылар иргелип чыга элек го деп эсептейм. Биз ушул SMM ишмердүүлүктү жүргүзгөндө дагы бир жагдайга токтолуп кетейин. Көбүнчө окурмандарга суроо салчу элек да, кайсы бир маалыматты бөлүшүп атканда, сиз кандай ойлойсуз? Ушул кылганы туурабы деп туруп биз окурманды өзгө тартчу элек. Анан кээ бир учурда SMM адистерге дагы сунуш, мисалы үчүн окурмандарга суроо салып, ошолордун жоопторуна негизинен контент жасасаңыз болот. Мисалы үчүн сиз Кыргызстандын кайсы жайларын 3 жайын сунуштап береңиз, барып эс алууга же барып көрүп келүү керек. Анан адамдар сөзсүз түрдө балким өзүнүн районун, өзүнүн аймагын, өзү барып көрүп келген кооз жерлерди сунуштап баштайт. Сиз ошону менен контент жаратсаңыз болот. Бул топ 3 эң мисалы үчүн кайсы бир медианын окурмандары сунуштаган эң кооз Кыргызстандын 3 жайы деп туруп, кайра ошолордун негизинде карым катнаштын байланыштын негизинде сиз контент дагы жаратсаңыз болот. Кийинки слайд биз акыркы келип калдык окшойт. Метрикага. Метрика дегенди билесиздер да, ушул жерде мен катышуучуларга бир суроо бергим келип турат. Метрика. Урматтуу катышуучулар, акыл суроо берип атат. Метрика дегенди билесиздерби? Ал эмне? Ойлоруңуздар кандай деп? Эмне үчүн керек дешибиз керек да бул метриканы. Жанагы сайт түзүлгөндө сөзсүз түрдө Яндекс, Google деген сыяктуу сайттардан катталыш керек. Алардын метрикасынан каттоодон өтүш керек. Бул метрика деген ошол сиздин сайтыңызга кирген аудитория. Сизге жана айтып атпайсыңарбы, кайсыл убакта бөлүшүш керек, кайсыл убакта пост чыгарыш керек, кайсыл убакта чыгарбаш керек деген. Ошонун баары метриканын жардамында ишке ашырсак болот. Мисалы үчүн өзүн сыйлаган мен улуттуу сайтым деген онлайн басылма өзүнүн аудиториясын, өзүнүн бир окурман сөөрөкөтүн билиш керек. Мисалы үчүн биздин сайтка көбүнчө 24-35 жаштагы курактагылар кирчү. Ал адамдарды мисалы үчүн бул метриканын жардамында ошол посещение, жалпы эле сайтка кирген адамдардын көлөмү күнгө, саатка, айга, жылга бөлүп, анан кайсыл гаджеттерден көбүрөөк кирет? Смартфондон киреби, айфондон киреби, компьютерден киреби, баардыгы белгилүү. Андан сырткары алардын жаш курагы, кээ бир учурда ушундай дагы возможностьтор бар, кайсыл райондордон көбүрөөк кирет. Алардын эмнеге кызыктырат алар? Сиздер мисалы үчүн профилге Google'дан же болбосо Facebook'tan жазганда интереси деп жазып коесуңар да, мен кино көргүм келет, мына кино жагат, же болбосо мындай тамактар мага жагат деп бересиңер. Ошолордун баардыгы метрикада жыйынтыкталып чыгат. Бул деген сөз метрика. Сиз анализ кылууга, жанагы биз кесиптешибиз айтпакчы, көрөмдүү материал жасадыңызбы, аны канча окуду, анан кыска жаңылыкты канча окуду. Мына ошондой анализ жасоо үчүн каражат. Бул сөзсүз түрдө жамаат, ар бир жамаат апта сайын чогулуп, метриканын жыйынтыктарын алып, кайсыл көлөмдүү маалымат же кайсы жакшы иликтөө, көлөмү жакшы иликтөө болсо эмне үчүн кетпей калды, кайсыл учурда жарыялаш керек болчу ушул маалыматты, эмне үчүн мына жаңылыкты көбүрөөк окуп кетти, демек мына жаңылыкты көбүрөөк окуган болсо биздин окурмандар ушул жанрдагы жаңылыктар кызыктырат, демек ушуну көбүрөөк жазышыбыз керек. Ушул сыяктуу анализ кылуучу каражат метрика. Ал жерде азыркы учурда сиздин сайтыңызда канча адам отурат, кайсыл аймактардан келип атат, ушундай баардык данныйлар чыгып берет. Бул сиздин кийинки жумушуңузду пландаганга өтө чоң шарт түзүп берет. Кыскача айтканда мына ушундай. Биз жеке өзүмдүн ушул тажрыйбамды айтып өттүм. Аягында жыйынтыктай турган болсок, мына ар бир жамаат биринчиден ошол метриканын жардамында аудиторияны биз анализдейбиз. Биздин аудиториясы ким, эмне жаңылыктарды окуйт, кайсыл убакта окуйт, биздин сайтта канча турат, бир жаңылыкты канча окуду, мына жаңылыкты эмне үчүн окубады деген сыяктуу аудиторияны анализ кылабыз. Анан контентти жаратабыз. Контентти упаковкалоо менен кызыктырып, SMM жардамында же башка жагдайлардын жардамында кызыктырып, окурманга жеткизебиз. Метрика менен ошо даяр болгон аудиторияны анализ кылабыз. И бул үчүн албетте монетизация. Монетизация боюнча мен бул жерге кошподум эле, бирок
айтып кетсек болот, кантип онлайн басылмадан акча каражат тапса болот деп. Бул биринчи кезекте баннерлер. Себеби ар бир сайтта биринчи бетинде, башка беттерде бир нече баннерлерди койсо болот. Ошол баннерлерди определенный бир суммага сатасыз айына же аптасына. Андан кийин монетизация, кантип монетизация кылса болот. Азыр ар бир эле маалымат каражаты өзүнүн социалдык тармактарда баракчалары бар. Ошол баракчалар аркылуу Инстаграмда пабликтерден көрсөңүздөр керек. Ошентип пабликтерге баннерлерди коюп, ошентип акча тапса болот. Андан сырткары сиз жергиликтүү бийлик же башка мамлекет деңгээлдеги башка органдар менен келишим түзүп, алардын пресс-релиздерин чыгарып, алардын маалыматтарын уюштуруп берсеңиздер болот. Тегерек столдор өткөзсөңүздөр болот. Эгер сиздин YouTube каналыңыз болсо, ал жакта дагы өзүңүздүн контентиңизди чыгарып, каражат тапсаңыз болот. Же болбосо пиар материалдарды уюштурсаңыз да болот. Кайсы бир жамааттын, кайсы бир компаниянын жалпы пиарын бир нече айга аласыз дагы, ошонун жалпы жакшы контент жасап туруп рекламалап бересиз, ошентип каражат тапса болот. Негизи монетизация боюнча мен үйрөтпөсөм деле ар бири билсе керек. Бүгүнкү күнү токтолчу негизги бүгүнкү вебинарда жагдайлар ушул. Биз мисалы үчүн балким ошо калыс менен жебени иштетип жүргөндө идеалдуу формуланы тапкан эмеспиз. Азыр ушул учурда артка карап калчайып, кайсы бир учурларда туура эмес кылган жерлерибиз бар. Кайсы бир учурда ушу онлайн басылмада жаңы болсок дагы, мындай өзүбүздүн интуициябыз менен эле туура кылгандыгыбызды азыр анализдеп турабыз. Менин оюмча ар бир басылма мына ушундай жыйынтык, ар бир мындай онлайн басылманы түзөм деген адам ушундай жагдайларга көңүл буруш керек, жамаат. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Урматтуу катышуучулар, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Акылбектин азыр презентациясы соңуна чыкты. Биякта жазып атат, Жеңишгүл эске албаган көп нерселерим бар экен. Рахмат сизге дейт. Эгерде мындай ооз-эки түрүндө берем десеңиздер, берсеңиздер болот, тартынбай эле коюңуздар. Интернет басылманы өнүктүрүү бүгүнкү күндө чындыгында опурталдуу нерсе. Анткени баардыгыбыз ошол жактабыз. Болбой эле баардыгыбыз ошол жакка кирип, ошол жерден маалымат алып атабыз. Гезит деген жоюлган. Өтө сонун болду, рахмат дейт. Чоң рахмат, пайдалуу маалымат болду дейт. Балким ой пикириңерди айтасыңар. Журналистика тармагында канча жылдык тажрыйбаңыз бар дейт. Мен журналистикада студент кезден бери аралашып жүрөм. Бул 2007-2006 жылдан бери ошол Нур гезитине аралашып, 2008ден бери десек де болот. 2008 жылдан бери экен. 10 жылдан ашып калыптыр. Дагы суроолор болсо? Сиздин чекке пикириңизди Акылбек. Мисалы бүгүнкү күндө ушу интернет басылмалар бизде азыр Кудайга шүгүр да. Өзгөчө могу шайлоо өңөттөрүндө жагандан кийинки козу карындан кийин эле чыга калышат да баары тең эле. Андан кийин эле карасаң эле жок деп урап эле терип кеткен немедей болот. Мына ошолордун ишмердүүлүгүнө сиз өзүңүз кандай баа бересиз? Булар кыска максатты көздөгөн, аркаанда алыска таштабаган же болбосо бир убактылуу гана мындай ишмердүүлүк каттары пайдаланган сайттар деп эсептейм. Кээ бир айрым сайттар кайсы бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн сайттар да бар. Алардын ошо каражатына, азыр мисалы үчүн Райымбек Матраимовдун каражатына жасалган сайттар деп көп айтылып жүрөт. Эми факт жок ага. Бирок ушундай жагдайлар бар. Булардын өмүрү албетте узак болбойт. Менин оюмча бүгүнкү биздин катышуудагы катышып аткан журналисттер баардыгы келечекте мындай өзүнүн онлайн басылма болсун деген кыялдагылар болсо керек. Ушул жагдайларды эске алат деп ойлойм. Сөзсүз түрдө жанагындай шайлоонун алдында пайда болуп же кайсы бир окуяларына пайда болуп кийин жабылып кетпестен туруктуу окурманга ээ болгон, туруктуу окурман топтойм, туруктуу медиа болом деген сайт болушуна тилектешмин. Катышуучулар, дагы суроолор барбы сиздерде? Урматтуу катышуучулар.
Рахмат, суроо жок. Абдан кызыктуу маалымат алдык. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Кызыктуу болсо мен кубанычтамын. Кандай бир кеңешим сиздердин жумушуңуздарга пайдасы тийсе, мен кубанычтамын. Акыл дагы бир маселе, мисалы азыр ошо интернет басылмаларын басып чыгарууда көтөрмөлөш үчүн дагы көп бир башка бир кадамдарга барып атышпайбы? Мисалы ошол эле жаңы эле өзүң айтып өткөндөй, көрүнбөгөн адамдардын даректеринен баягы каалоо тилектерди айттырып, же болбосо ошол эле баскычты басып окурмандардын санын көбөйтүүчү. Ошол канчалык деңгээлде өзүн өзү актайт жана ошол канчалык деңгээлде ишмердүүлүккө жол салат, мындай ийгиликке. Сырттан каржылоо деген да ойду айткыңыз келип атат, Мисалы жана кошумча башка адамдарды өздөрү эле түзүп көтөрмөлөт деген да сөздөр бар эмеспи? Сайтты көтөрүш үчүн. Түшүндүрө алдымбы? Боттор, түшүндүм. Андай учурларда сөзсүз түрдө бар. Биздин тажрыйбада бир жолу ушундай болгон. Кайсы бир кызматка жылдын жыйынтыгын чыгарганда сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Бир нече сурамжылоо жүргүзгөндө ушул жылдын сиздин жеке пикириңиз боюнча ушул жылдын эң мыкты чиновниги же болбосо ким болду деген сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анан датасын, дедлайнына коюп койчу элек. Ушул аралыкка чейин бул сурамжылоо жүрөт. Анан ошонун жыйынтыгы менен биздин окурмандардын тандоосу менен ушул чиновник же ушул адам мыкты деп эсептелди деп чыгарабыз деп даярдап аткан контенттин биринде бир кызыктуу окуя болду. Бир адам, ошол адам акыркы 3-4 орунда келе жаткан. Анан жанагы эртеси күн жыйынтык чыгарабыз деген түнү менен ал рейтинг аябай өсүп кетиптир. Сурамжылоодочу, опросто. Рейтинг аябай өсүп кетиптир. Анан кийин биз анализдеп көрө турган болсок, ошо сиз айтмакчы, боттордун жардамында, атайын программисттердин жардамында ушундай накрутка кылат экен. Накрутка ушундай жагдайлар дагы бар экен, бирок бул туруктуу эмес да. Ал накрутка 1 күн кылат, 2 күн кылат, андан кийин жук. Бул туруктуу окурман эмес. Ошондуктан туруктуу окурманга бел байлай бериш керек деп эсептейм. Рахмат, бул жакта жазып атат. Кийин кеңеш керек болуп калса жумуш боюнча. Менде суроо болуп атат, суроо берсем болобу? Макул, меңгүл. Бериңиз. Мисалы бүгүнкү күндө сайттардын көпчүлүгү баягы белгилүү баягы айрыкча шоу бизнес өкүлдөрүнүн же да бирөөлөрдүн ушундай бир сөздөрүн алып эле жаңы кылып жазып атат го. Анан мындай анализдесек, ошол маалыматтарды аябай көп окушат, анан көп бөлүшөт да. Бул бүгүнкү коомдун талабыбы, ал туура элеби? Мындай журналистикада, сайтта кандай бааланат да ошондой маалыматтар? Эми Рахмат. Жакшы суроо болду. Бул жол татаалыраак. Биз дагы ушундай учурларда, айрым учурларда биз дагы ушундай кадамдарга барганбыз. Окурмандарыбыздан нараазычылык алганбыз. Сиздер мындай более бейтарап жазып элеңер, мындай жеңил желпи темаларга көңүл бурбачы элеңер, эмне үчүн мындай болду деген кайрылуулар болгон. Бирок андай деп карай турган болсок, мисалы үчүн биз алдыңкы медиалардан бери Кактус дейли. Ошол Кактус агенттиги дагы ошол биздин Кыргызстандын шоу бизнес өкүлдөрүнүн жаңылыктарын жазып атышпайбы? Демек, бул кайсыл учурда болбойсун, кайсыл доордо болбосун, кылмыш, зордуктоо, анан ошол поп жылдыздардын жаңылыктары бул эң окумдуу болот. Кайсыл учурда болбосун, Марс Байке дагы убагында бизге ушинтип айтып жүрчү семинарларында. Бул кайсыл учурда болбосун, ошол жаңылыктарды сөзсүз түрдө биринчи окуйсуз. Анан аны сиз жазасызбы, жазбайсызбы? Мен оюмча редакциянын ошо багытынан, редакциянын жамаатынан, анын саясатынан көз каранды го дейм. Рахмат акыл. Негизи рахмат. Мен да кошумчалап коеюн. Чындыгында эми ал бүгүнкү күндө ошондойлор аябай көп болуп кетпедиби? Анан ошолордун аркасынан адамдар, окурмандардын түрлөрү бар да. Мисалы арасында билимдүүсү бар, илимдүүсү бар, билими жогу бар, билимге жаңы умтулуп аткандар бар. Анан
Мисалы соода түйүндө жүргөндөр бар. Анан ошо жылдыз эстрада жылдызы болобу же башка тармактын жылдызы болобу, ошону аябай көмүр туткандар бар. Ошолор алардын жашоо турмушун көз салгысы келет, ошолор жөнүндө уккусу келет. Ошон үчүн ошолорго көбүрөөк басым жасап, анан интернетте басылмаларына аудиторияны көбүрөөк топтогонго аракет кылып атышат. Андай сайттар бүгүнкү күндө чындыгында көп. Аларды ээрчигендер да көп. Эми бирок окурман өзү тандайт. Анан эми бир окурман мисалы такай эле аны окуп жүрбөйт да, башка да кызыктуу балким маалыматтарды издеши мүмкүн да. Ал эми азгыруунун бир жолу деп айтсак болот да. Бул жерде жазып атышат, кийин кеңеш керек болгондо жумуш боюнча кайрылып турсак болобу дейт. Ооба, Каяктан кайрылып турсаңыздар тапса болот. болот анан силерде, Акылбек? Баардык эле социалдык тармактарда, Instagram, Facebook баарында эле барбыз. Анда Көрсөңүздөр. баардык соц тармактардан Акылбек Орозматов деп издесеңиздер бар, Facebook'та бар, мен аны жакшы билем. Рахмат, пайдалуу болду дейт Аксана Арипова. Маалыматтар үчүн сизге чоң рахмат. Оперативдүүлүк жагын кантип көтөрсө болот дейт. Вот бул онлайн басылмалардын баардыгын аракет кылган ушул. Баардыгы оперативдүүлүккө. Көбүнчө биздин маалыматтар жашыруун эмес, биздин маалымат агенттиктер кайсы бир бийлик структураларында, кайсы бир ведомстволордо өздөрүнүн бандай источниктер болуп калат. Мисалы үчүн кээ бирде мен билгенден Акипресс маалымат агенттиги айдоочуларды, мисалы үчүн узак аралыкка каттаган айдоочуларды да колдонушат. Бул өз кезегинде ошо оперативдүүлүккө жол ачат да. Мына ушундай каражаттарда колдонсо болот деп эсептейм. Чоң рахмат. Биякта да рахмат айтып атышат, Майрам деп жазыптыр. Чоң рахмат деп. Анда бүгүнкү биздин окутуубуз соңуна чыкты, 6:30 болду. Баардыгыңыздарга рахмат. Акылга да биринчи кезекте рахмат айтабыз. Убактыңызды бөлүп, ошо биздин кесиптештерге ушул интернет басылмасынын өнүгүү жолун, тажрыйбасын бөлүшөйүн деп убакыт бөлгөнүңө рахмат, Акылбек. Бар бол, ишиңе ийгилик коштосун. Дагы да көрүшөбүз буюрса. Жакшы ийгиликтерден көрүшөлүк. Ал эми жалпы катышуучуларга болсо сиздерге да чоң рахмат. Убакыт бөлүп, иштен кийин дагы 1,5 саат болсо дагы ушул пайдалуу болуп калса экен, ушул жерден бир маалымат алсам экен деп атайын эрикпей кирип 1,5 саат биз менен чогуу болгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ишиңерди ийгилик коштосун. Эми биз дагы сиздер менен ушул жумада буюрса кезигебиз. Рахмат сиздерге. Тынч болуңуздар, баарыңыздарга рахмат. Макул, жакшы тургула. Записьти албетте биз YouTube каналына бөлүшөбүз. Биздин YouTube каналыбыз бар. Ошол YouTube каналынан буга чейинки окутууларды алсаңыздар болот. Ушул эле жерде буга чейин биздин кесиптешибиз Бактияр шилтемесин салды бул жактан. Мына үстү жакта карасаңыздар, YouTube каналыбыздын шилтемеси турат. Ошол жакка кирсеңиздер, буга чейинки окутуулардын бардык видеолору жүктөлгөн. Албетте буну дагы биз оңдоп, түзөп, үндөрүн келиштирип, видеолорун коюп, анан чыгармакчыбыз YouTube каналга. Мына дагы бөлүшүп атат, көрүп атасыздарбы? Азыр мен өчүргүчө ушуларды басып, кирип алсаңыздар, жазылып алыңыздар. Instagram баракчабыз бар, Telegramда да бар, Facebook'та да бар, анан YouTube канал. Анда эмесе баардыгыңыздарга рахмат дагы бир жолу. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, жакшы тургула.